Урматтуу мусулман милдеттер, биздин могу сапарыбыз өтө жакшынакай мөмөлүү сапар болду. Мен силерге окшогон жигиттер менен отурдум. Көптөгөн Сахалинде болсун, тиги Владивостокто болсун, ушундай маселе кылган келгиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга колун карбай байат кылат. Байат деген Кудайдын алдында сөз берүү. Кел, мен жөн келбейин. Ушул сапарымда сен бир тууганым бүгүндөн баштап тамекиңди ташта. Тамекиң, урматтуу мусулман бир тууганым, тамеки тарткан сен. Могу нан канча сом турат? Нан 30 сомду, 50 сомду. Бир пачка тамекиң канча турат? Ушул жерде мен деген кимиң болбогун, мону мусорго алып чыгып ташта десем таштай албайсың. Жерге койсом тепсей албайсың. Аллах таала кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, исрап кылганды Аллах сүйбөйт дейт. Ошо ар тамеки алганыңды элестеткин. 200 сом каласыңбы? Мону андан 4-өөнү бутуң менен мону депсеп туруп мусорго тепкен сыяктуу андан эч бир айырмаң жок. Пайгамбар саллаллаху иннал малаиката таазза бима ятааззана минху. Периштелер кебирлериңе жакпай жатабы дейм. Периштелер адам жийиркенген нерседен жийиркенет. Тамекини тарткан сайын ракыбун атыйт, периштелер чырабай качат. Биздин баткендиктер байкелер билет. Бе периште дейт. Периштеси жок деген сөз. Периште кайсы үйгө кирбейт? Кээде айтат сүрөт коюп алып периште кирбейт экен. Андай сенин жүрөгүңдө тамеки чеккен, насбай чеккен жүрөктө карын периште болбойт. Үйүңдө береке болбойт. Андан кийин урматтуу мусулман бит тууган, ошол бир айда канча тамеки аласың? Жок дегенде 3000 аласың. Ошо 3000 тамеки алган акчаңды бир жетимге берсең, пайгамбар саллаллаху ана ва кафил ятим кахатайни фил жанна, жетимди кепилдик алган бейиште мага ушундай жакын болуп кирет дейт. Пайгамбарга кошуна болгуң келбейби? Бир жетимге кубаныч тартуулагың келбейби? Жетимди күлдүрсөң, Аллах мени ыраазы болом, кыяматта ыраазы кылам дейт. А биз болсо нафсыбызды ыраазы кылып. Монун түтүнү сыртка коюп коюптур, Азыр мону сыртка коюп, мана түтүндү ичке айдаганда эмне дейт элеңер? Бир ахмак какой тупой дейт экен, туурабы? А ушуну тупой дей турган болсоң, сен бардык товарыңды бактайт любой фирма. Бирок тамеки Минздрав предупреждает курение, вредит. А сен ошол өпкөнгө зыян болгон тамеки деп өпкөнгө тартып атпайсыңбы? Сен ахмак эмессиң мында. Мен азыр моетте чөнтөгүмдөн 100 сомду алып күйгүзсөм не дейсиңер? Бул мага кара зыяны бар күйгүзгөнүм. Ахмак экен устаз дейсиң. Жиндиби дейсиң? Азыр зажигалка менен күйгүзсөм. А сен ошо 100 сомго сигарет алып муну эле күйгүзбөсөң, өмүрүңдү да күйгүзүп атпайсыңбы? Саудияда бир реклама көрдүм да, карап туруп окудум да, көзүмдөн жашым агып кетти, ыйлай бердим. Моундай аксакал баласын жетелеп келатат да, зажигалка менен кыйналып тамекини жандырып атат. Бала болсо тартып атат. Атаке, менин өмүрүм өчпөстөн мурда тамекиңди өчүрчү деп. Ата, менин өмүрүмдү өчүрбөстөн мурда тамекиңди өчүрчү дейт. Тамеки тарткан адамга 30% зыян экен. Жанындагы адамга 70% зыян болот.